7-ci дүйнөлүк фестиваль Ош шаарында башталды. Маданий баалуулукту өзгөчө эпосту даңазалаган эл аралык фестивалга 30дан ашуун өлкөнүн маданият кызматкерлери жана эпос изилдөөчүлөрү келген. Эл аралык фестиваль Байыркы калаада 4 күнгө созулмакчы. Алгачкы жолу Ош шаарында өтүп жаткан дүйнө элдеринин эпосторунун 7-чи эл аралык фестивалынын алкагында этно базар ачылган. Кыргыз кол өнөрчүлүгүндө даңазалган этно базарда нукура кийизден жасалган оймодон тартып зергилердин буюмдары дагы коюлган. Этно базарга 50дөн ашын кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү сатыга коюлуп, Иран өлкөсүнөн келген усталардын дагы кол эмгектери алынып келинген. Каланын борборундагы этно базар 4 күн бою конокторду кабыл алат. هدف ما از شرکت در این جشنواره Байыркы кыргыз эли менен биздин тарыхый байланышыбыз аябай терең. Биз көргөзмөгө Иран элинин колунан жаралган буюмдарды жана кыргыз тилине которулган эпостук китептерди алып чыктык. مکتوبی که داریم اینجا تلاش کردیم شرکت داشته باشیم در این برنامه. Жалаң эле кийиз буюмдарды, тапчыкаларды чыгарып жүргөнбүз. Азыр мына эмелерди кошуп атабыз. Сумкаларды, мына ошон буюмдарды кошуп атабыз. Булардын бардыгынын айырмасы мына ошо кийизден, анан кол менен согулган таарлардан. Буларды көп жерлерге саттык, чет өлкөлөргө. Америкага кетип атат, Австрияга кетип атат. Кореядан да заказдарды алып калганбыз. Көп эле өлкөлөргө кетти. Эсептегенге неме жок. Эл аралык фестиваль кыргыз көчү, этно шарчасы, түндүк көтөрүү жана тушоо кесүү салттуу жөрөлгөлөрү менен башталды. Эл аралык самалыкка 30дан ашуун өлкөдөн симпозиумдун катышуучулары, фольклор таануучулар жана окумуштуулар келген. Ошондой эле 20га жакын мамлекеттен эпос айтуучулары чакырылган. Я вот буду исполнять эпос Хан Мерген, тоже он там около 7000 строк. Бул фестивалга мен ар дайым катышып келе жатам. Биздин маданий тамырыбыз бир. Ошол үчүн эпос фестивалынын көчмөндөр элинин маданий ордосу болуп калды. Ошто өтүп жатканы өзүнчө керемет тартуулап жатат. Ну и приятно старых друзей, алтайцев, тувинцев, кыргызов на этой земле. Вот новые друзья появились с Якутии. Фестивалдын расмий ачылуу аземи кечки саат 20:00 өттү. Салтанатка мамлекеттик катчы Сүйөнбек Касманбетов, Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы Султан Раев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана чет мамлекеттерден келген коноктор катышты. Маданий самалыкта чет өлкөдөн келген дастанчылардын, фольклордук топтордун салттуу музыкалары жаңырды. Жана ошол 10дон ашуун мамлекеттен айтуучулар келди. Ошолордун концерттери бүгүн эртең бүрсүгүн 3 күн бою Ош шаарында жаңырат. Андан сырткары семетейчилердин, дастанчылардын кароосуна болот. Анан бул эпос маданияттын энциклопедиясы болгондон кол өнөрчүлөрдүн, боз үйдүн, каада салттын сынактары дагы ушул фестивалдын алкагында өтөт. Анан дагы бир жетишкендиги ошол окумуштуулар 2 күн бою Ош мамлекеттик университетинде ушу эпостун бүгүнкү күндөгү маселелери боюнча илимий докладдар менен чыгат. Анын жыйынтыгы атайын илимий баяндамалардын китебин дагы жарыкка чыгаралы деп турабыз. Бул келечек муун үчүн ошо дүйнөлүк эпос таануучулар, фольклор таануучулар биригип келип, бир аянтчада бир илимий өздөрүнүн баяндамаларын талкуулап алышат да, бул жакшы мүмкүнчүлүк. Эл аралык фестиваль залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жана казак элинин улуу жазуучусу Мухтар Авьёзовдун 125 жылдыгына арналат. Иш-чаранын алкагында илимий тажрыйбалык симпозиумдар, ар кандай тарыхый маданий көргөзмөлөр, сынактар өтөт. Эл аралык фестиваль 2006 жылы дүйнөлүк озеки мурасты сактоонун инновациялык ыкмаларынын бир катары башталган. Абдумалик Базарбаев, Виктор Майдунов, Эркин Бакиров, Ош ТВ.